Жеңиш жер дүңгүрөп жыгатын. Жеңиш 4 жыл бою күткөн күн. Жеңиш туусун тиккен кезде Берлинге фашисттердин ичер суусу бүткөн күн. 1941-жылы согуш атаны баладан, эрди жубайдан ажыратып, согуш таласына аттанууга мажбур кылган. Алардын арасында менин чоң атам Медетов Сатаркул да бар. Ал 1918-жылы мурдагы Ош областына караштуу Каражыгач айылында жарык дүйнөгө келген. Ал бардык мырзалар сыяктуу эле 18 жашында армияга кызмат өтөөгө барган. 3 жыл кызматын өтөп, кайра мекенине кайтаарда 1941-жылы апаттуу согуш башталган. Ал 21 жашында согушка кирип, согушта чалгынчылык кызматты аткарган. Ал кызматты аткарар учурунда 2-3 ирет жарадар болуп, 1943-жылы бутунан оор жараат алып, согуш таласын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Андан кийин 8 ай госпиталда жатып, өз мекенине кайтып келген. Өз мекенине кайтып келгенден кийин да эли жери үчүн кызмат кылууну токтоткон эмес, өз кызмат жолун бухгалтериядан баштаган. Ал бир катар өмүрүндө кызматтарды аркалап 68 жашында дүйнөдөн кайткан. 1966-жылы Каражыгач айылында каттуу сел болуп, жеңиштен көптөгөн алган, эрдиктеринен алган медал ордендерин агызып кеткен экен сел. Ал бул болсо медалдары 1966-жылдан кийинки алган медалдары. Чоң атамдын көзү өтүп кетсе дагы анын эрдиктери, эмгектери эч качан биздин эсибизден чыкпайт. Улуу ата мекендик согуш жылдарында тылда иштеген эмгекчилердин салымы чоң. Алардын бири Мастанине күн түндөбөй трактор минип жер айдаган. Учурда Мастанине Жаркоргон айылындагы көзү тирүү жалгыз ардагер. Суранова Мастанине Жаркоргон айылынын кадырман карыларынын бири. Уул кыздын төрүндө акылман кеңешчи, балпайган байбиче. Согуш мезгилинде ал 19 гана жашта болчу. Алгач нан жаап иштейт. Кийинче эле Кызылкия шаарындагы шахтага жиберилет. Ал жерде 10 күн иштегенден кийин 2-класстагы айдоочулугун көргөн шахта башчысы чоң энени артка кайтарат. Мастанине трактор минип күн түндөбөй жер айдаган. Андан кийин орокчулардын нанын жаап, тамагын белеңдеп, арасында орокчуларга казан асып, алардын курсагында тойгозгон. Эненин көрбөгөн күнү тартпаган азабы калган эмес. Эне 50 килограмм унду бир камыр кылып, 2 тандырга бирдей жагып бышырчу. Ал 1904-жылы жарык дүйнөгө келген. Документ боюнча жашы 116да, бирок өзүнүн айтуусу боюнча быйыл 110го толот. Учурда Суранова Мастанине 4 уул, 2 кыздын сүйүктүү апасы, 32 неберенин, 89 чебере жана 11 кыбыранын ардактуу энеси жана тайенеси. Bu yerde ayda 4 gelin menen. Oşalarga mukaylık olmuyor ayda. Ne kılma isimem kalmadı bana. Erkekse isteselim. Tütönge çıktım ha. O yerden çaldadı. Asasılık mağdurası bakıp çaldadı. Patasını ağalı kemin. Oşa pata ben oturam. 1947-жылы улуу ата мекендик согуш жылдарындагы тылдагы каарман эмгеги үчүн орден медал менен сыйланган. 1980-жылы жеңиштин 40 жылдыгында, 1995-жылы 45 жылдыгында, 2010-жылы жеңиштин 65 жылдыгында орден медалдар менен сыйланган. Келдиң жеңиш, эрдик тарткан жер алып. Жер дарылтып, дары жыткан түтүндөн. Kuş sayradı, dıraq жерге таранып, gül жайнады, жеңиш сенин үстүндө. Сенин бакың канын төккөн эл билет. Нурга бөлөп, бейпил кутман жер үстүн. Чоктон кызыл, байрақ болуп жана бер, жадырай бер, жылдан жылга жеңиш күн. Sen balam, su tübünde sülüktöy, surulup çıkan külüktöy eleң. Sen balam, koş tegirmen noğdoy, koşulu bakkan, suda eleң. Argımakka at koştun, ar saldatka, baş koştun. Toğ burçakka at koştun, top saldatka baş koştun.
топурап келген фашистти топ-тобу менен боздоттуң балам. Кайрылышта өрмөк бар, карала моюн өрдөк бар. Кара ниет жоо менен кармашып жаткан өлмөк бар. Балам, булка-булка кармашып, бут тойгон жерде өлмөк бар. Анан эмне болду? Ажалы жок жигиттер алкынтып, аргыбак минип келди. Алыстан сен жоксуң. Күмүш орден тагынып, күлүстөн жигиттер күлмүңдөшүп, күлүктү минип келди алыстан. Сен жоксуң. Сүрөтүңдү алдым почтадан. Сүйлөбөйт экен боздосом. Аттың сүрөтүңө жан киргенде гана алтын койрок чагылган ой астындан сойлоду. Сен жоксуң. Күмүш койрок чагылган күн астында сойлоду. Сен жоксуң балам. Бүт дүйнөнүн калкынын көрөрүнө көн болуп жеңиш келди. Сен жоксуң балам. Сени көргүм келет, жан балам. Бирок сен жоксуң. Сен жеңишке айланып кеткенсиң, жан балам. Сенин көзүң жеңиште, сенин жүрөгүң жеңиште. Жеңиш бул сенсиң, жан балам. Жеңиш бул сенсиң, жан балам. Шел рассвет и мир улыбнулся, что вьюга отмела, что верба расцвела, и братьев наш больных домой вернулся. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям нашей Родины.
өлүк тирүү турушат.